Салам достор, сиздер менен окутуу көнүгүүлөр. Биздин бүгүнкү көнүгүүлөрүбүз past simple темасында болот. Эң биринчиден дептер жана калем даярдап алыңыз. Иштеп жатканда паузалар жөнүндө унутпаңыз жана менин артыман кайталаңыз. Биринчи көнүгүү жөнөкөй өткөн чакта ырастоочу сүйлөм. Бул көнүгүүдө этиштерди туура формада боштуктарга жазып чыгабыз. Мисалы, I baked a cake. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. She visited her grandparents last weekend. They watched a movie yesterday evening. He finished his homework earlier today. We went to the beach last summer. You cooked besh barmak yesterday. Экинчи көнүгүү. Жөнөкөй өткөн чакта терс сүйлөм. Бул көнүгүүдө этиштерди терс формада жазабыз. Мисалы, I did not bake a cake. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. She did not eat pizza yesterday. They did not visit the museum last week. He did not watch the movie on Saturday. We did not go to the party last night. You did not finish your homework yesterday. Үчүнчү көнүгүү. Жөнөкөй өткөн чакта суроолуу сүйлөм. Бул жерден сүйлөмдөрдү суроолуу формада жазабыз. Мисалы, did it work? Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. Did she visit her friend yesterday? Did they go to the party last night? Did he finish his homework on time? Did we watch a movie at the cinema? Did you eat dinner at the restaurant yesterday? Эми төртүнчү көнүгүү. Этиштерди туура өзгөртүү. Бул жерден I cry, мен ыйлайм деген этишти бул таблицадагыдай кылып, эң биринчи жөнөкөй өткөн чакта ырастоочу сүйлөмдө, андан кийин терс сүйлөмдө жана суроолуу сүйлөмдө колдонобуз. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. Ырастоочу сүйлөм. I cried, you cried, he cried, we cried, you cried, they cried. Терс сүйлөм. I did not cry, you did not cry, he did not cry, we did not cry, you did not cry, they did not cry. Эми суроолуу сүйлөм. Did I cry? Did you cry? Did he cry? Did we cry? Did you cry? Did they cry? Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.